туяктары зор экен, кичинекай жанагындай. Бул таш зоодо басса да тайгаланбай турган туяктан окшойт. Чыйракпы? Жанагы немеде айтылат го. Тайгылбаган бийиктен зоого басса кем калбаган кийиктен дегендей ат экен да жаныбар. Тайсын, Шоробашаттан Тайсын деп бир карагашка ушундай жоон атты тарткан элем. Ал Бишкекке сатылып, Бишкектен кайра сатууга чыгып өзүм барып тартып келип. Азыркы учурда Алаукалык Асылбай, Каныбек, Шамшар дегендердин сарайында Искендердин жанында турат. Ошол кара атты саткан акелерибиздин колунда дагы бир ушул кара ат келиптир. Буну Бауш балуан чаап жүргөн дейт. Тай торпокторду алган ат дейт. Улагы өтө мыкты дейт. Анда байкап турсаңыздар ат эсинен маалыматын алып берейин. Өзү да жанагындай алды кат, аркан кат дегенге аркан каттын аты окшойт. Кичинераак өтө жакшы ат экен. Ошол кара аттын ээси Жашы акенин коросунда дагы бир ат бар экен. Келиңиз, бул атты тааныштырайлы. Бул Тайсынга окшогон атты каяктан алдыңыз? Тыгы каяктан, улаа кандай? Бул таги түгүшүл өзгөндүн аты. Ушул өзгөндүн аты, Анан бул ошол немеге кеткен экен. Мына Бауштун айылына. Папангабы? Папанга экен. Анан ошол жактан алганмын. Ошол караттын мүчөсүнө каратып алганмын ушунчу, жаап калып. Анан кичине стройка кылып атабыз ошого. Бунда сатабыз. Сатканга алып чыктык. Болбосо муну энчиге ушу балам ойносун деп алып бердик эле. Жашы 5 асы болуп калабы? 5 асы. 5 асы. Бою бир болсо бир 50-55-тин ортосу. 60 десек сал туру келбей калат. Ошол мунун улагы өтө жакшы. Улагы анан эми бул кайсы палвандар чаап көргөн дейт экен сразу элечи. Ошондо ушул Бауш палван өзү менен да сүйлөштүм, Бауш чаап жүрдүм деди. Жакшы немелерди алдым деди. Чоңдорун бир тай, пай, анан эми майда чүйдө кой союн оңор эмес эле алганмын дейт. Кирип чыгышы өтө курчат экен мучу жаныбарчы. Жеңил, шабуулдайт жөн элечи. Артка дагы жакшы экен мунчу. Эрчип жетелегенге дагы жакшы экен. Жетелегенгечи, бизде Өзбекстан, жана Казакстан. Бишкекте деле ушундай болуп калды го. Бизде деле башталып калды жалаатта деле. Артына жетелемейчи. Ошого дагы ушуну. Жакшы экен. Демек улагы анык экен да. Улагы анык. Бауш ака айтса. Таамай. Анан эч немеси жок. Бауш ака чалып деле сурап алса болобу эгер? Сураса да болот, эсличи. Неме болбосо. Жакшы экен. Мында эми сен астын айтып коелу элгелечи. Жакыныраак ушу 5,5 эле коюп атабыз. Кичине нары бери келсе жол жобосу болот. Жакшы. Магазин сен эмес. Мен жакындан тартайын атыңызды. Анан да маалыматын алайлы. Бирок ат чындап жакшы ат экен. Көрүнүп турат. Кабакты кара. Тайсындын иниси экен да бул. Карачы, эки жакты сездерский турганын маңдайынан. Тартайын. Төштү кара. Төш квадрат го бияга. Мойну бул жагынан. Арт жагы карчты. Мына немеге айдачы туягын иним чөп-чөк жерге. Туяктары. Туяктары эми кара туяк. Кичинекай туяктан экен жанагындай, Алдыраак айдачы арт жагында тартайлы. Куту колу тапып. Жакшы экен, маалыматын ала берели ака. Улагы барына жок экен да, ден соолугу, жеп ичкени. Ден соолугу, жеп ичкени. Бауш менен деле сүйлөштүрүп коебуз. Сүйлөштүрүп коебуз. Бул палвандын аты экен да. Неме кылайлычы, иним ары бери дагы ушундай түз айдачы. Болду, эми бери кайра жакынырактан көрсөтөлү. Тез экен а, Жашака. Тез ат экен чындап. Бурулгандары дагы эки жака бирдей экен. Бирдей. Тез бурулат экен а? Дагы оңго солго буруп көрсөтө берейин. Жакшы экен, жакшы. Болду, токтото тур эми. Токтото тур. Бияктарынан да тартып толугураак керкетинен да көрсөтүп берейин. Ошол
Ошо бою 1.50'nün üstü 1.55'e жетip жетпей. Жакшы экен. Биз тишин дагы ачып көрсөтүп коелу. Так. Мына кетиши. 5 асый дедиңиз азыр, а? 5 асый. Дерске ат экен бирок. Маалыматын толук уктук, ат ээсине чалып байланышыңыздар. Şol kursa tartkan